Афина Абдылдаева «Асыранды кыз». Окуган Жазгүл Имакова. Жоголгон саат аттуу аңгемени кошумчаланган өзгөртүлгөн варианты. Фрунзедеги Мурда финансы кредит техникуму болгон жерден кийин мамлекеттик маанидеги башка мекеменин имараты тургузулган. Өкмөттүн чечими менен шаардын башка көчөсүндө ал окуу жайга жаңы 3 кабат окуу жайы жана жатакананын имараты курулуп, ал 1958 жылы бүткөрүлгөн. Пайдаланууга бериле турган кезде техникумдун жетекчилери биринчи курсту бүткөн студенттерди жайкы каникулга жибербей, кары жумуштарды жасатуу үчүн алып калышкан. Жаңы жаркыраган имаратта күзүндө биз биринчи болуп окуйбуз деп кудуңдаган дөмбөл жаштар шатырап, кыйналдык, кысталдык дебестен кыздар терезелердин айнегин, эшиктерин, полун жууп тазалап, уландар болсо курулуштун акыр чекирлерин замбилдерге салып, сыртка ташып чыгарып жатышты. Күндөрдүн биринде жумуш аяктаганда кыздар кийимдерин алмаштырган аудиторияда бир кыздын акырын буркурап ыйлаган үнү чыкты. Курбулары бир заматта аны курчап калышты. Эмне болду? Эмне ыйлап жатасың, Алия? Саатым жок. Саатым. Кантип жок? Жакшылап карадыңбы? Мүмкүн бир жерге түшүп калгандыр. Үйүңдө калган жок беле? Деп баары жабыла издей башташты. Чынында эле таламандын так түшүндө анын сааты жоголду. Канча издешсе да таба албагандан кийин баары тарашты. 15-теги сары ооз балапан кыз дагы ичинен сыздаган бойдон 3 кыз менен жашаган өзүнүн батирине кетти. Ал кезде 7 жылдык мектепти бүткөндөр техникумга кабыл алынчу. Жаңы окуу башталганда Алия бир топко сабагынан кыйналды. Анткени ал мектепте кыргызча окуган, ал эми техникумда бардык сабактар орусча болчу. Ошентсе да күнү түнү тырышып окуп жатып, сессияларында сынактарын жакшы тапшырганына кубанып жүргөн. Ал эми кубанычы бул жоготуунун айынан суу сепкендей өчүп отурат. Алия чүй борундагы бир райондун чакан айылынан болчу. Ата-энеси өмүр бою каруусун казык, башын токмок кылып колхоздо кажанып иштеп жүрүшсө да, көптөгөн колхозчулар сыяктуу эле жарабаган, жупуну турмушта жашашчу. Эми болсо пенсияга чыгышып, эптеп күн көрүшкөн убактары болчу. Ал экөө тең бирөөнүн жырык эйнесине кара санабаган карапайым, кудайы момун кишилер эле. Маңдайына бүткөн жалгыз кызы алардын эрмеги, кубанычы, бар болгон үмүтү болчу. Ой жеткен менен кол жетпейт болуп, аны кулпунта кийинтели эле дешет. Бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Аны жакшы түшүнгөн Алия ата-энесине таарынуу дегенди билбей өстү. Ага деле ыксыз чоёктоо, эркелөө жат болчу. Ал кезде ата-бабалардын элгерттен калган салты боюнча балдар ата-энесине кыңк дебей баш ийип чоңоюшчу. Алиянын да ата-энесине каяша айтуу деген түшүнө да кирчү эмес. Алардын кичинекей үй мамлекетинде атасынын кадыр-баркы чексиз жогору эле. Ал эч качан өнүн көтөрүп, катуу сүйлөчү эмес. Макал лакаптарды колдонуп, кыска, нуска, бирок таамай сүйлөп койчу. Абдрахман кызын абдан жакшы көрө турган, бирок эч качан айланып, кагылчу эмес. Анын жакшы көргөнүн Алия жасаган мамилесинен баамдачу. Бир нече жыл мурда атасы айылдык бир чырайлуу аял менен көңүлү жакын болуп, ал тургай анысы эркек бала төрөп берген. Абдрахмандын карындашы агасынын ал мамилесин жаналык албай колдоп, бир тууганымдын артынан тояк кала турган болду деп аябай сүйүнгөн. Сонун экөөнүн ортосунда бала жок эле. Алия асырап алган кызы болгон. 6 жаштагы кыз ал жөнүндө билчү эмес. Ажырашып кеткен үй бүлөгө бир түнү туугандар чогулушуп кеп кеңешке алышты. Чогуу чаран экөөнүн арзыбаган дүйнөсүн бөлүшкөн деле жок. Болгону кызын кантебиз деп ойлоп жатышты. Алия бул убакта кошуналардын үйүндө отурган. Бир кезде тынчкана, камыр-жумур болуп жашаган ата-энеси кийинки күндөрү ыйкы-тыйкы болуп, күңкүлдөшүп, урушуп, кызы кирип келгенде унчукпай калыша турган. Аны чакырып алып келишип, туугандарынын бири ата-энесинин ажырашып жатышканын айтканда, кыз ыйлай баштады. Алия, эми сен ким менен болосуң? Апаң менен каласыңбы же атаң менен кетесиңби? Деп сурашса, Алия буркурап ыйлап, атам кетпесин. Кетсе, мени өзү менен кошо ала кетсин дегенде,
отургандар эмне кыларын билбей калышты. Анткени тигил ала турган аялдын жаңы төрөлгөн баладан башка дагы тестээр 3 баласы бар болчу. Алиянын ал чоң бөтөн үй бүлөгө алып барса, көрөр күнү белгилүү иш эмеспи. Баары үнсүз сөзсүз отуруп калышты. Бир аздан соң коштошуп, четинен жылып кете башташты. Абдрахмандын карындашы башка айылда жашачу. Ал да кетүүгө камданып, агасына көпкө чейин тигиле суроолу карады. Бирок Абдрахман гендири кесилип, жылдысы жерге түшүп, башын жерге салган бойдон аны карабай койду. Карындашы анын кетпей калганын түшүндү. Алия өзүнүн асыранды кыз экенин кийин 5-класста окуп жүргөндө билди. Ал мектепте мыкты окугандардан болчу. Окуу жылы жаңы эле башталып, ага ордуна калган Бүбүкан аттуу кызды бекитип беришти. Ал убакта мектептерде ошондой ыкманы колдонушчу. Алия ал кыздын сабакта алган баалары үчүн жоопту болмок. Анын үстүнө алар тууган дагы эле. Бирок ал кыз ага келбей эле Алия аныкына күнүгө барып, кел сабак окуйлу дечү. Бир жумадан кийин андан жадаган Бүбүкан: "Сен эмне эле мага уюкта жабышып алдың? Окубайм сабагыңды. Мени үйрөткөндө сен ким элең? Сен Абдрахман менен Сонундун жугунду корусуң. Энең сени таштап кеткен. Таштанды жетимсиң, билдиңби ким экениңди? Дегеле кой, отличникмин деп мени окутат имиш. Сен эле окуп чилистен боло бер. Мен окубасам деле апам багып алат. Ал мени сенин энеңдей таштабайт" деп оюндагы заарын баарын төктү. Бул жүлүнүнө жетип, жан дүйнөсүн өрттөгөн сөздөргө Алиянын көздөрү алайып, уккан кулагына ишенген жок. "Мени атам менен апам аябай жакшы көрүшөт. Бул эмнеге өгөй деп жатат?" деп ойлоп, бирок боолугуп эч нерсе айта албады. Негизи ал бирөө менен урушуп көргөн эмес болчу. Көздөрүнө жаш толуп, айласы түгөнгөндөй эки жагын карады. Бүбүкандын жанында төшөктүн үстүндө жаткан топ ачкычтарын көрүп, аларды алдыда короодо өсүп турган калың жүгөр тарапка ыргытып жиберди. Өзү болсо үйүнө чуркап барып, төркү бөлмөгө үстөмүнөн жыгылып, буркурап эйлей баштады. Тиричилик жасап, эшикте жүргөн апасы анын киргенин байкаган жок. Бир аздан кийин эле сыртта өкүрүк бакырык чыкты. Ал Бүбүкандын апасынын ачуу үнү эле. Демейде урунарга тоо, урушарга жоо таппай, аргы менен ажылдашкан тажал аял оосунан ак ит керип карайт чыгып, сай сөөгүн сыздаткан сөздөрү менен Сонундун жер жеперине жетип, "Жанагы сенин шүмшүк кызың кутуруп кеткенсип, биздин үйдүн, сарайдын ачкычтарын жүгөрүнүн арасына ыргытып жиберип баса бериптир. Таппай суу жыгылдык. Эми эшикте түнөйбүзбү? Үйгө кире албай. Чыгар эшикке ал, бет багыңды" деп ызы чуу салып айкырып жатты. Сонун анын сөзүнүн уусуна чыдабай кеттиби Айтор Алияны жаака бир чаап: "Бас, ачкычыңды таап бер" деп тигилердин үйүнө дикилдетип жетелеп жөнөдү. Энесинин ага болушпай жаака чапканына ыза болгон Алия ичинен "Чын эле жетим турбаймынбы? Эмнеге ыргыттың?" деп сурап да койгон жок деген ойдо күйүп-бышып апасына ичинен таарынып ыйлап келе жатты. Кошуналар бала чакасы менен топтолуп калышыптыр. Баары бышып турган жүгөрүнүн ичин аралап издей башташты. Алия бир убакта узун жалбыракка элинип калган ачкычтарды көрө койду. Маржандын колуна ачкычтарын кармата салып, апасына карабай үйүнө чуркады. Бекинип алып, бооздоп сыздап ыйлаганын токтото албады. Ал өзүн бул аламда эч кимге кереги жок жандай, эч ким жакшы көрбөгөн, жападан жалгыз бактысыз, шоорду бечарадай сезип жатты. Кечинде апасы тамакка чакырса турбай, жооп бербей да койду. Эртең менен сабакка да барбады. Ал эч качан себепсиз сабактан калчу эмес. Атасы кирип, кызынын жүзүнө караса, көздөрү тоодой шишиген экен. Жанына отуруп: "Кызым, сен эч качан мындай туура эмес иш жасачу эмес элең. Эмне үчүн алардын ачкычын ыргытып жибердиң?" деп сурады. Алиянын ичиндеги кайгысы жанар тоодой атылып чыгып, өпкө-өпкөсүнө батпай шолоктоп: "Бүбүкан, мени жетимсиң. Сени өз ата энең таштап кеткен. Өгөй кызсың. Жугундукорсуң" деди деп бырылдап, андан ары жагын айта албай бооздоп жиберди.
Абдрахмандын каны ичине тартылып, өңү чүпүрөктөй боп-боз болуп кумсарып кетти. Ал тура калып, кызын бекем кучактап, үн сөзү жок жүзүндөгү жашын арчып, сексейген чачтарын сылады да дароо эшикке чыкты. Алия анын тигилердикине кеткенин түшүндү. Бир аздан кийин кошуналардын үйү жактан Маржандын уулуп уңшуган өнү чыкты. Абдрахман узун тилдүү жеңесинин сазайын берсе керек. Кызы анын айткан сөздөрүн кайталады да. Алиянын апасынын жаакка чапкан жазалоосу биринчи жана акыркысы эле. Ошол окуядан 1 жылдан кийин алардын үйүнө күтүлбөгөн жерден Сымбат келди. Ал Алиянын төрөгөн энеси болчу. Кеткен келини Сымбатты Абдрахман менен Созул абдан жылуу тосуп алышты. Алардын ажырашып кеткенинде келининин күнөөсү жок экени аларга белгилүү эле. Байкуш кичинекей таалайы тайкы кызга кыска өмүрүндө экинчи жолу олуттуу чечим кабыл алуу керек болду. Төрөгөн энеси: "Эгер макул десеңер, Алияны алып кетейин. Алып келип турам. Силерден кол үздүрбөйм" десе, кызы аны ичинен аяп турса да: "Жок, мен барбайм. Ата-апамдын менден башка баласы жок. Сиздин уул кызыңыз бар тура" деп тууган энесине баш тартты. Мындан бир нече жыл мурда атасы да өз канынан жаралган баласына Алия үчүн барбай койбоду беле. Эми Алия да туубаса да тутунган өкөнү боздотуп сыздатып таштап кете албады. Кийин турмуш анын туура чечим кабыл алганын далилдеди. Алия техникумга өткөндө ата-энеси аны олтургузуп алып: "Кызым, биздин өсөрүбүз калган жок, өлөрүбүз калды. Кызга 4 күн керек. Агаң менен эжең шаарда окуп жүрүшкөндүр. Аларды тап. Биз менен катташып, келип кетип жүрүшсүн. Сымбат менен катташ. Биз ал келинибизди абдан жакшы көрчүбүз. Чала тагдыр экен. Энебиз экөө ажырашып кетишти. Көп узабай жалгыз бир тууганынан айрылыптыр. Анын 2 баласы дагы колунда калыптыр. Ал бечарага абдан кыйын болду. Сен ага тарынба. Турмуш деген татаал. Чоңойгондо баарын түшүнөсүң" деп көптөгөн кеп кеңешин айтышкан. Карапайым элдин жашоо турмушу жетекчиге көп байланыштуу болот эмеспи? Бир кезде ошол айылдан шаркырап агып өткөн тунук суунун боюна кубаты 2 көчөгө жеткен чакан электр станция, 8 жылдык мектеп, тегирмен курулган. Ал мектепке коңшу айылдын окуучулары келип окуша турган. Клуб, медпункту бар айылдын негизги көчөсү асфальтталып, башка айылдыктар ал жерде жашагандарга суктанышчу. Бирок мыкты уюштургуч башкармасы киши колду болуп көз жумгандан кийин ал айыл жетекчиге жарабай калды. 50-нчы жылдары аяктап, айыл мурдагыдай өзүнчө чарба болбой борборлошуп, чоң колхоздун бөлүмчөсү болуп калгандан баштап, ал айылдагыларга жашоо бир топ кыйын болду. Бир эле ал айыл эмес, Чоң Чүйүк каналынын төмөн жагындагы чарбаларда планды аткарабыз деп, элдин камын ойлобогон райондун, колхоздун чоңдору тегиз, айдоого ылайык жер аттуунун баарын томуктайын калтырбай колхозго чегирип салышты. Бардык жерде эгин, кызылча айдалып, айылдагылардын мал күткөнгө шарты жок болуп, жайытты жок жердин эли кедей дегендей, жалаң тоңду, жайдак аттуу жарды жашап калышты. Анысы аз келгенсип, колхозу да кийинки учурда итке минген артта калган чарба болгондуктан иштегендер айлык дегенди билишпей, жыл аягында эмгек күнгө бир нече кабун же кумшекер алып, үшкүрүп отуруп калышар эле. Колхозду керел кечке иштеп, суу жыгылып чарчаганына карабастан, үйгө келгенде короосундагы 30 сотук жерин тытмалап, жүгөрү, картошка, коон, дарбыз жана башка жашылчаларды эгип, ашыгын базарга алып барып сатып, баарына шүгүр, жогуна тобо деп негизинен ошого күн көрүшчү. Чүйлүктөрдүн көбү түштүк элиндей болуп, ал жеринен 2-3 түшүм алганды билишчү эмес. Анын үстүнө өздөрү керелди кечке колхоздо иштесе, кайсы убакта өзү үчүн иштемек. Совет мезгилинде болсун, капитализмге өтсөк жыргайбыз деген азыркы эле убакта болсун, ал жерде жашаган карапайым элдин көпчүлүгүнүн жашоосу дагы деле жупуну, эптеген эле күн көрүү болуп келе жатпайбы? Айылда ал кезде бала бакчы жок болгон,
Айылда ал кезде бала бакча жок болгондуктан Алия буту баскандан баштап энесинин этегине илешип жүрүп талаада чоңойду. Өлкөдө көмүр өндүрүү өнүгө элек кез. Эл кышкысына тырмалап куурай, саман, тезекти өздөрү даярдашчу. Коңшу айылдын четинде мыя жыйнап өсө турган. Анын курайы жакканга ылайыктуу. Нары таптуу болгондуктан бир нече чакырым жерге отунга ошол жакка барышчу. Апасы мыяны боолоп туруп, аркан менен бекемдеп таңып, өзүнө чоң, кызына да алына жараша таңгакты жонуна көтөртүп берип, 3 чакырымдай болгон узак жолго чыгышчу. Маңдайынан шорголоп аккан тери көздөрүнө коюлуп, туз куйгандай ачыштырса да, анысын аарчыганга чамасы жетпей, анда-санда бир жерге дем алып, кайра жолго чыгып, башын жерге саала илээлеп жүрүп отуруп, өлдүм, талдым дегенге араң үйүнө жетишчү. Кыз кымындайынан бош отуруу, эс алуу дегендин кандай экен билбеген, түйшүгү чачынан көп дыйкандын мээнеттүү жашоосун өз башынан өткөрдү. Алар чарбагынын көпчүлүк жерине жүгөрү өстүрүшчү. Көңүлүнө көк чайдай тийген жүгөрүнүн түйшүгү алигиче түшүнө кирет. Атасы жерди соко менен айдап, анан анысын кул майда кылып тырмооч менен тегиз тырмап, өрөөнүн кол менен сепчү. Жүгөрү чыккандан кийин арасындагы чөбүн жулуу, түбүн чаап жумшартуу, сугаруу дегендей. Алардын анык түйшүгү күздө эгин-тегин текшүү бышканда башталчу. Бышып, жалбырактары сапсары болуп кургап калганда, жүгөрүнү кол орок менен бирден оруп, боо-боо кылып боолап, анан отуруп алып сотосун кайрыш керек эле. Алар ар кайсы жерге сотолорду үйүп, анан эшиктин алдына ташып, жайып, как кургатып, андан кийин гана солкулдаган тал чыбыктан токулган чабырага салып коюшчу. Керек болгондо сотолорду жерге үйүп алып, чаңын ызгыта, союл менен токмоктоп данын алышчу. Сапсары алтындай болгон данды кайра сапырып, тазалап, кеңчир капка салып, оозун чымчып, буума кылып бекем байлаган соң гана базарга алып барып сатуу машакаты калчы. Ал кезде машине менен жеткирүү түшкө кирбеген. Жомоктогудай окуя эле. Колхоздун ат арабасын кезек менен сурап алып, базар учар иштерине барып келишчү. Мына ушундай тоодой түйшүктөр менен жарыбаган акча табылчу. 50-60 жылдарда Совет өкмөтү бош жаткан дың жерлерди өздөштүрүү иштерине чакырык таштап, жаштар Казакстандын кылымдар бою ээн жаткан талаларын жер кыртышына эң алгачкы бороз издерин салып, дан өстүрүүгө жапа тырмак аттанышкан. Ошол тарапка кылар иши, салар кушу жок, аягы сай таппай, кайсы жумушка кирсе дагы тийип качып, максатсыз сайпана күн көрүп үй жайсыз жүргөн аталаш туугандардын Казыгул аттуу уулу да жөнөгөн. Көп жылы каткабары жок. Байдерек кеткен Казыгул жайдын бир күнү эле жайдаңдап айылына келип калды. Туугандын азары болсо да безери болбойт деп, жатындаш болбосо да колдо барын аябай, агыл төгүл кылып тосуп алышты. Башка барар жери, басар тоозу жок. Эң эле жакын боор бурар дегени Алиянын атасы болгондуктан ал алардыкында жашап калды. Казыгул адегенде айылды түтүнмө түтүн кыдырып, баары менен учурашып дегендей көрүшүп чыкты. Аны айылдаштары сыйлашып, күндө майрам күндө той болуп, көзү ачылбай ылжып мас болуп келчү болду. 2 бөлмөлүү үйдөгү мурда Алия жаткан төрдү коногу элеп, арак менен тамекинин коңурсуган сасык жытынан ал бөлмөгө кире албай да калышты. Караганда шаарына жакын бир станцияда жашаганын, казак келинге үйлөнүп, андан 3 балалуу болгонун айтып, сүрөттөрүн көргөздү. Бирок өзү жалгыз келген себеби келинчеги иштен бошой албаганын, анын үстүнө балдарым жаш деп түшүндүрдү. Арадан 1 айга жакын убакыт өтүп, Казыгулду чакыргандардын аягы сууп калды. Нече жылдан бери көрүшпөгөн туугандарына белек бекчеги жок, 2 колун мурдуна тыгып эле келген болчу. Карыган аке жеңесине кол кабыш кылуу, бекерпоз неменин капарына деле келген жок. Ал керел кечке даяр тамакты ичип алып уктамай, кечинде жоголмой коюпту. Казыгул келгенде бир малдын бутун сындырбасак болобу деп жалгыз козусун союшуп, коңшу колуңду чакыргандан калган этти да түгөндү. Болгон дасмиясын алдына коюп,
Отурган туугандарына ит атасын тааныбайт болуп, бир күнү өлө мас болуп келип, эмне жасаган оокатыңар ушубу? Эти жокпу? Сойбойсуңарбы тетиги тоогуңардан? Деп Алиянын апасына кыйкырып жатканын укту. Анда Алия айылдагы мектептин 7-классын жаңы бүтүп, шаарга техникумга документтерин өткөрүп келген. Байкесинин ичкиликти күндө ичкенине, алардын тусун татып, ашын ичип, өзү аш кебе болуп отуруп, кайра аларга бейсазак мамиле кылып экөөнү басмырлантканына, баарынан да момун ата-энеси анын зикирин кагып койбой, үн катпастан чыдаганына секилик кыздын жаңы ачыды. Булардын жоону калың, ирегесинен май агып, ити май жебегендерден болуп туруп, аяп бербей жатышса бир жөн. Өздөрү сары чай ичип отурушса, апасынын мастан жинди качып кутулуптур. Мас кишиге сүйлөгөн кайран сөз деп бир жолу айтып жатканын кулагы чалган. Алардын үйүндө ичкилик ичкен киши жок болгондуктан үйүнүн өмүрү масты көрбөгөн кыз келгенде дурустай эле көрүнгөн байкеси бир нече күндөн кийин баш кийимин жоготуп, куйкулу суйдаң сары чач, туш келди саксайып, саргыч жашыл көздөрү өлгөн буканакындай аңтарылып, жалбагай уусунан шилекейи чуруп, темтиңдей басып келгенин көргөндө жүрөгү опкулжуп, коркуп жүрдү. Бара-бара көздөрүнүн алды каканактап, мурунуна кызарган бирдемелер чыгып, барбайып шиши баштаганын баамдап, арак дегенди күндө эле иче берсе, бир айда эле адамды айбан кылып коет турбайбы деп ойлоду. Апасы коңшу аял менен эшикте сүйлөшүп отурган. Жаш күнүнөн жүрдөйөк атанган Казыгулдун айылдагы бир аягы суюк аялга барып жүргөнүн айтып жатышканын бөлмөдө отуруп Алия уккан эле. Ошондон көп узабай апасына угузбай Калыгул Алияга акырын шыбырап, "Ме, мына булшумду жууп койчу" деп колуна карматкан. Оюнда эчтеме жок кыз жууган алып барганда шымдын аласы кан экенин көрүп, анын чоо жайын жакшы түшүнбөсө да негедир ыплас иш экенин туйган. Айласы жок, улуу киши айтып жатса, ыргытып жибере албай, бирок жийиркенип жатып жууп, жайгандан кийин колун аябай самындап, жышып, өз колунан өзү жиркенген. Ошондон кийин ал өмүр бою тиги байкесин эң пас, жек көрүмчү киши катары көрүп, дайыма жип кирген сезим менен эскерчү болгон. Эгерде ата-энем картаң болбой, жаш болсо, же уул келини болгондо, бул кара санатай биздин башыбызга чыгып, минтип апамды, мени кордобойт эле деп абдан ойлору ойгу туйгу болду. Кичинекей болсо да намыстуу кыз мындан кийин аларды кордогонуна жол бербөөнү чечти. Эртең менен бейгапар уктап жаткан байкесинин ар кайсы жерде чачылып жаткан кийимдерин алып келген чемоданына салып, кире беришке коюп туруп, тигил ойгонгондо кабагын түйүп, "Байке, качан кетесиз?" деп сурады. Казыгул уккан кулагына ишенбей, өмүрүндө ага өйдө карабаган кыздын жек көрө, тикирее караган көз карашын көрүп, кичинекей неме түшүнмөк беле деп өткөндө жасаган акмактык ишин билип койгонун сезди. Жаак эттери титиреп, өңү түксүйө түшсө да, кара күчкө калп эле каткырмыш болуп, "Эмне, жадап калдыңарбы менден? Отпускам бүттү. Эртең кечинде поезд менен кетем" деп эшик алдындагы чемоданын кайра ички үйгө ыргытып жиберип, эшикти тарс жаап чыгып кетти. Кечинде Казыгул келген жок. Эртеси келип, чемоданын алып, ага жеңеси менен сус коштошту да, жеп жиберчүдөй тирмее тиктеген Алиянын жүзүнө түз карабай жолуна түштү. Анын себебин тигилер түшүнгөн да жок. Болгону чакырылбаган коноктон кутулганына сүйүнүштү. Ал кеткенден кийин эртеси Алия экөө Казыгул кирдеткен бөлмөнү актайлы деп үй ичин эшикке жая турган болушту. Атасы жаткан керебеттеги матрасты апасы тышка алып чыгып эле, бир аздан кийин өңү бузулуп, чалын чакырды. Экөө бирдей матрастын ичиндеги эски кебести тыткылап, ичин уламдан улам аңтарып, ары бери оодарып, эмне кыларын билбей үн сөзү жок эле бозала болуп отуруп калышты. Апасы ыйлай баштады. Атасынын оозунан тим эле көк түтүн буркурайт. Анын мындай үшкүрүгү таш жарганын кызы эч качан көргөн эмес. Анан апасы Алияга, "Бул матрастын ичине 3 жылдан бери чарбактан түшкөн акчабыздын бир тыйынын коротпой, ичпей жебей чогултуп жүргөнбүз. Сен шаарга окугана жатасың. Кийимге чалып берели дегенбиз. Артканына бир инек уялалы деп ойлодук эле. Тигил жаман уюбуз бизге окшоп картайып,
сүт бербей калбадыбы? Үйгө башка жактан ууру деле келген жок. Бул иш тигил оңбогур Казыгулдун эле колунан келди. Кичинесинен эле аксым, колу туткак болчу. Эс тартып үй жай күтүп, адам болуп калган экен деп жүрсөк, дагы эле ичкен ашына түкүргөн акмак бойдон калган турбайбы? Кийин белгилүү болгондой ал алып келген бир аз акчасына аракка чачып, жада калса жол киреге да сокур тыйыны жок калыптыр. Карызга берип койгула, барганда салып жиберем деп ар кимден акча сураганын, бирок анын сырын билгендиктен эч ким бербегенин, анын кетерине бир жума калганда кайра акчалуу болуп бапырап калганын айылдагылар айтышты. Дал ошол бир жума мурда кемпир чал айылдагы бирөө той берип, анын кызы классташы болгондуктан Алия да кошулуп, үчөө тең кетип, алдырар да жаздырар болуп үйдө эч ким калган эмес. Казыгул адатынча түнкү жортулунан келип, коңурукту кош тартып уктап жаткан. Көрсө, ал булардын бир жака кетишин аңдып жүргөн тура. Кудайдан жөө качкан безери шүмшүк үчөө тең кеткенин мышык басышы менен акырын барып, терезеден шкалап көрүп, бул оңбогон кемпир чалдын чогулткан акчасы болуш керек. Аны кайсы жерге катмак эле деп үйдү жайма-жай аңтарып, бечаралардын шорун катырган экен. Жүлүк аңдууну билбеген койдон коңур ата-энеси тойдон келгенден кийин да дүнүйө капар болушуп, акчасынын бар жогун түгөлдөп карап шектенишпеген. Ошол окуядан кийин ансызда сөзгө сараң атасы бир топко чейин кабагына кар жаап, мурутуна муз тоңуп, ичинен сызып сүйлөбөй жүрдү. Апасы болсо күчүн ыйлаганга чыгарып, сыздап боздой берип, көздөрү шишип, тимеле балкан тоодой болду. Ата-энесинин ашын ичип, кадырын тебелеп, колунда тирек болор уулу, кызмат кылар келини жок. Бир чычканда кичинекей кызын бел кылып, эптеп адал, ак мээнети менен күн көргөн бечараларды мөңгүрөтүп, кеңдирин кесип кеткен зүлкүлдөгөн көпкөлөң Казыгулга жаңыны жетилип келе жаткан кыздын жек көрүү сезими ого бетер өмүр бою көөнүнөн кеткис болуп калды. Болору болуп, боесу кангандан кийин ал кайгы дагы бара-бара аз-аздап унутулуп, үй бүлө күнүмдүк тиричилигин улантып жатышты. Кийинки жылы адаттагыдай эле эрте жаздан кеч күзгө чейин маңдай терин төгүп, белин оорутуп, алаканын жорутуп, баккан жүгөрүсүн карып калган атасы базарга алып барып сатып, жолдогу бир чоң дүкөнгө башы ооп эле кирип калат. Ал дөр дүнүйө, зер буюмдар, кол сааттар сатылган чоң дүкөн экен. Карыя айылдагы кыз келиңдер сейрек тагынып жүргөн кирпич үлгүсүндөгү саатты көрүп жүрчү. Бирок бул жердеги сааттар алардан кыйла кичине. Төгөрөгү да, 4 бурчтуусу да бар. Бет жагына алтындын буусу жалатылган дейби, айтор алтын саат көрүндү да анын көзүнө. Алар өмүрүн кызына арнап өздөрү үчүн эмес, Алиясы үчүн жашашчу. Бир жолу атасынын көзүнө бир сонун кийим көрүнүп, дүкөндөн Алиясына кара костюм, юбка алып келген. Анын чоңураак экенин көрсө да, кызым чоңоят да деп ойлогон. Чынында ал окуучу кыз эмес, чоң эле аялдын кие турган кийими болчу. Үйгө келип, кызына кийгизип көрүшсө, юбкасынын узундугу бою менен тең, үстүндөгү күрмөсү тим эле көмүп калган. Алия мугалим эжесинин ушундай костюм кийип жүргөнүн көргөн. Атасын капа кылбаш үчүн чоңойгондо кийем да деп койгон. Ал кийим ошол боюнча сандыкта Алиянын бойго жетишин күтүп жаткан. Андан кийин эч нерсе алып бере элек болчу. Эми ага Алияма ушундай саат алып берсемби деген ой келди. Баасын сураганда пенсиясы 12 сом болгон. Анын чөнтөгү үчүн өтө кымбат экенин угуп, ыңдыны өчө түштү. Байкуш кызымды баягы ырайымсыз зөөкүр Казыгулдун азабынан кийинте албадык. Шаарда окуп жүрсө да, алигиче 6-класста окуп жүргөндө жаймадан бир орустан сатып берген пальтосу менен жүрөт. Ал ошондо эле бир топ кийилген көрүндү эле. Бутунда кийген жалгыз бут кийими да такасы желип калып оңдот турган деп бир саамга токтолуп калды. Бирок тегил саат ушунчалык кооз. Аны алып берсем, кызым кандай гана сүйүнөт эле деп ойлонуп, бир топко буйдала толгонуп карап турду. Сатуучу маңкайган сулуу орус келин экен. Жупуну кийинген орто жаштан эбак өтүп калган кишини карап, сатып албайт деле болуш керек, жөн эле карап турат да деп, бирок эмнеси болсо да сүйлөшүп көрөйүн деген ойго келди. Кыргыздардын арасында өсүп,
Тилди жакшы үйрөнүп алгандыктан келин кыргызча сүйлөшкөндү жакшы көрчү. Анткени ал бир аз акцент менен кыргызча сүйлөгөндө биздин улуттагылар төбөсү көккө жеткенче ыраазы болуп, айланайын, кыргызча билет тура, тили да таттуу экен деп тимели жетине албай калышчу. Башка өлкөдөгү калктардай болуп, биздин жерибизде жашап, суусун ичип, анын жараны болуп туруп эмнеге тилибизди билбеши керек, үйрөнүшсүн да деп талап кылуу момун элибиздин оюна келчү эмес. Кызыңызга алайын дедиңиз беле? Бул сааттар заводдон жаңы эле чыкты. Мурда мындай бизде жок болчу. Караңызчы, кандай жакшына деп өзүнүн аппак жумуру билегине саатты тагып көргөздү. Анан сааттын бурамасын бурап, убактысын тууралап, тыңшаңызчы, кандай чыкылдап жүрөт. Кызыңыз окуйбу? Окуса ага сөзсүз саат керек да, сабакка кечикпей барат. Азыр бардык кыздар саат тагынып жүрүшөт деп шакылдады. Абдрахман кулагына такаса, үнү чын эле угулар угулмаксан назик экен. Алардын үйүндө дубалда илинип турчу мышыктын сүрөтү бар арзан баадагы чынжырлуу бир сааты чыкылдап, айрыкча түн ичинде уктай албай жатканда добушу катуулагансып, мээңди чукуп, кулактын кужурун алчу. Күн сайын чынжырын тартып, кыскартып турушчу. А муну болсо акырын эле бурамасын бураш керек турбайбы? Баарынан да сатуучунун азыр бардык кыздар саат тагынып жүрөт дегени алдыга бир караса, артка 5 караган атаны ойлонтуп койду. Анын оюна бир окуя түшө калды. Мектептин жанынан өтүп баратса, танаписке чыккан окуучу кыздар короодо ойноп жүрүшүптүр. Баарынын үстүндө ак кофта, кара юбка экен. Бир гана алиясы гүлдүү чыт көйнөкчөн. Абдрахман ошол заматтуу күнгө кирип, ак, кара кездеме сатып алып, айылдагы бир тикмечи аялга тиктиртип берди. Ошондо ал кызынын аларга айтпаганына таң калган. Менин кызым бала болуп, башына жун чыкканы эч нерсе сурабайт. Азыр дагы алиям гана кол сааты жок жүргүн тура деп ойлоп жиберди. Керек болсо, жанымды дагы аябаган кызымдан ушул саатка акчамды аямак белем. Бирок шорду кемпиринин да маасым жыртылып, көпкө топко барган жерде согунчогумдан байпагым чыгып, кысылып жүрөм деп айтканын кулагы чалды эле. Өзү жөнүндө ойлогон да жок. Ал дегеле бар болгон жалгыз жаңыраак күрмөсүн да кийгиси келбей, үстүндөгүсү эскиси менен эле жүрө берчү. Эки жака барыш керек болгондо, элден журттан уялбайсыңбы? Алар эмне дейт деп кемпири урушуп жатып, тигил түзүк деген кийимин араң кийгизчү. Короосуна бирин экин кой, козу багып, бир нече айда барып, бирди союп алышчу. Жанагы жүгөрүдөн түшкөн тыйын тыпырына бир козу сатып алыш керек деп келген эле. Анан орто жолдон ойдо жок дүкөнгө кирип калып, тигил жаркыраган саат көзүнө көрүнүп калып жатпайбы? Акчаны бурай кармап, көзүнө көрүнгөндү керек болсо да, болбосо да ала бермей турмуш анда кайдан болсун. Анан калса өзү да сабырдуу, жети өлчөп бир кесип иш кылган кишилерден болчу. Акыры ал кызыма ушул саатты алышым керек деген чечимге келип, кара жумуштан жедеп алакандары чор болуп катып калган капкатуу арык колдору менен бет арчысына түйгөн акчасын кайра-кайра санап жатып сатуучуга карматты. Татынакай кыпкызыл кутучага салынган саатты ички төш чөнтөгүнө салып, кудуңдаган бойдон үйүнө жөнөдү. Көкүрөгүндөгү сааттын чыкылдаганы ага угулбаса да, жүрөгү салтанаттуу добулбас уруп жаткандай болуп, үйүнө көңүлү шат келди. Кызы шаардан ишемби күнү келмек. Бешенелерине бүткөн нур кызы үйүнө келгенде, ата-энеси дайыма кубанычы койнуна батпай, атасы тек гана күлмүңдөп, апасы аны отургузууга жер таппай, алдастап, жалынып жалбарып тосуп алчу. Бул жолу эмнегедир алар сырдуу. Чай ичип жатканда энеси ага улам эле жымыя күлүмсүрөп, анан чалына «Болбойсуңбу эми?» дегенсип суроолуу кароодо. Демейде жүрүшү салабаттуу, байсалдуу атасы ого бетер шашпай, малка аткансып, чайынан ууртап, мурутунан жылмаят. Акыры апасы чыдабай кетти окшойт. «Алып чыкпайсыңбы тиңиниңди? Эмне создук турасың мынча?» деп жиберди. Кызы өкөнү алма телметиктеп калды. Атасы шашпастан төшкү чөнтөгүнүн кутучаны алып чыгып, күлмүңдөп кызына сунду. Ушул тапта атасынын «Түрө,
Мурда эч качан болуп көрбөгөндөй тим эле бир чоң эрдик жасап салгандай мактанычтуу эле. Бул эмне? Деди таңданган кыз. Ашчы көрөсүң, деди апасы, кубанычы койнуна батпай. Алия акырын ачса, ичинде жаркыраган саат. Килем килче, эмерек, жасалгалары жок. Болумсуз чупуну үйдүн чакан бөлмөсүнө бул кичинекей саат асмандан түшкөн жаркыраган нур болуп, жылдыздар төгүлүп ичин жаркыратып жибергендей сезилди. Мындай кымбат белекти өмүрүндө эч кимден алып көрбөгөн кыз «Ай, ушундай кооз саатты мага алдыңарбы?» Ал жибек канат көпөлөктөй учуп туруп, атасын кучактай жыгылып, анын тер, насыбай жыттанган, бирок дүйнөдөгү эң кымбат, жанына жакын жытын искеп, сакал муруттуу бетин өпкүлөп жатты. Анан апасы менен кучакташып, бири-бирине өпкүлөшүп, ушул мүнөттөрдө алардан бактылуу бул дүйнөдө эч ким жок болчу. Белек бергендеги кубанычы алгандан да жогору эмеспи? Алия 4-классты бүткөн жылы ата-энеси айылдан окчун жерде чатыр тигип, ээн талада колхоздун уйларын багышкан. Ууру коркот айгактан, уйлар коркот сайгактан демекчи, секелек Алия каникулун жайдын саратаңда буртулдаган чаңды кечип, сайгактан качкан уйларды тызылдап, жыңайла кубалап жүрүп өткөрдү. Күзүндө малды өткөрүп беришип, үйлөрүнө келишти. Бирок 2-3 айдан кийин жанагы каникулдун чаңдары бекер өтпөй, кыз катуу ооруп, айылдын, райондун доктурлары өздөрү айыктыра албайбыз деп Фрунзеге жиберишти. Бактыга жараша кыздын ажалы жок экен. Аны дарылаган еврей врач аял Белла Петровна эң жогорку тажрыйбалуу, нары мээримдүү адам болчу. Ооруканага атасынан башка эч бир адам көрүүгө келбеген 12 жашар кызга боору ооруду, Айтор Алияга айрыкча мээримин төгүп дарылап жатты. Бир күнү кичинекей курчак белек кылды. Төрөлгөн апасы чыбыкка жип менен топчуну ороп колго жасаган курчактан башка андай фабрикадан жасалган кооз оюнчукту колуна алып көрбөгөн Алия үчүн ал буюм өзүнчө эле бир жомоктогудай керемет көрүндү. Кучагына сүйүктүү врачынын атын коюп алган. Эми 15ке чыгып, бой тарта баштаса да, белочкасы такай күндүз сумкасында, түнкүсүн койнунда эле. Кечинде уктаарда саатын ошол белочкасына көргөзүп, «Карачы, ата менен апам мага кандай сонун саат сатып беришти. Мен иштеп, айлык алганда сага да ушундай жаркыраган саат алып колуңа тагып берем. Мына укчу, өнү кандай экен? Азыр болсо саатты чечип, экөөбүздүн баш жагыбызга коюп уктайбыз. Эртең менен турганда жаздыктын алдынан саатын алып, чыкылдаганын тыңшап, убактысын көрүп, бүгүн дагы жаңы жаркыраган таң атты. Сен адаттагыдай бүгүнкү жасаган иштердин убактысын көрсөтүп турасың. Убакытты текке кетирбей, туура пайдаланалы, дегендей аны кубана колуна такчу. Мына ошол саатын эми жоготуп отурат. Кыздын кайгысы тим эле айтып бүткүс чексиз. Ал ата-энесин талаага кеткен мээнетине күйбөгөн жери гүл болду. Өздөрү ичип жебей, кийбей алып берсе. Азыркы замандагы бирди кийип, бирди чечип, бир кийгенден кийин бул көйнөктү элдин баары көрүшкөнүн, башкасын алып бергиле деген эрке кыз келин. Айымдардын учуру болсо, ал сааттын жоголушу мынчалык күйүт болбойт эле да. Саатты жашаган батириме эле таштап кетпей, эмнеге чаңы ызгыган курулуш жүрүп жаткан жерге тагынып бардым. Кыздарга мактангым келди да, анан бир көргөзгөндөн эртеси эле үйгө таштап койсом жоголбойт эле деп ойлонуп, өзүн жекирип, көзүнө күч келтирип, орундалбас ой санага жанчылды. Кыздар имаратка киргенден кийин бир бөлмөгө чечинишип, ишке кийүүчү кийимдерин кийип алып жумушуна кетишчү. Кийимдерин кайтарган деле эч ким жок. Бардык эле кыздар ошентишчү да. Бирок биринин да сааты аныкындай жаңы үлгүдөгү алтындын буусу жалатылган эмес болчу. 3 күн тагынгандан кийин жоголуп жатпайбы? Турмушта ач көздүк, көрө албастык, дини каралык, арам ойлуулук боло турганын билбеген баяу кыздын тоодой болуп шишиген көздөрүнөн жашы токтолбой, жүзүнүн ылдый куюлуп жатты. Былтыркы жылы казыгул тууганы ата-энесин сызга отургузуп, болгон акчасын шыпырып кеткенин, ууру деген аеосуз, ырайымсыз болорун, сактыкка курдук жок экенин сабаа кылып калбаганына өкүнүп отурду.
чекесине чертмек түгүл, жаман көзү менен карабаган ата-энеси саатты жоготкон үчүн эчтеме дебесин билет. Бирок маңдайынан тер, колунан чор кетпей, эрте жаздан кеч күзгө чейин тарамышын тарап, толгон токой мээнет кылып жатып, өстүргөн жүгөрүсүн сатып, тапкан акчасына алып берген саатты шаарга бир барып эле жоготуп келдим деп кантип айтам деп ичинен сыздады. Гүлзардын гүлүндөй жаңыдан жетилип, каадалуу 5 көкүл кыздай болуп бой түзүп, шаардагы окууга илгертпей өз күчү менен өтүп, жакшы окуп жатканына ата-энеси жетине албай, аябай сыймыктанышчу. Элдин кыздарынан кем болбой, колуна саатты тагынганына атасынын мулуңдап, мурутунан жылмайганын, ак көңүл, ичинде кымындай арам ой ойлогонду билбеген. Айрыкча өзүнүн үстүндө үйрүп алар кийими жок апасынын жетине албай кубанганын эстеп, ого бетер көзүнөн жаш бурчактап төгүлдү. Кол саатын улам карап, аны таккандан кийин эле бою да узара түшкөнсүп, өзүн тим эле бойго жеткен селкидей сезип, өңү да ажарулуу боло түшкөндөй абалы бир заматта эле куюндай уюлгуган чаңдуу бурганак аны буудалап, көмөлөнтүп туруп, кайрадан кибиреген кызга айланта койгонсуп, көңүлү аябай чөктү. Бир нече күндүн ичинде санадан чүпөрөктөй болуп өңү азганын жакын курбусу байкап, анын көңүлүн жубатканга аракеттенди. Айылдагылар эми мени баягынын эси жок кызы атасы алып берген баалуу саатын жоготуп келиптир. Буюмдун баркын билбеген немеге андай кымбат нерсени эмнеге сатып берет дешет деп намысынан өрттөндү. Тырмактай кыз болсо да, ал аябагандай намыскөй эле. Элеттин тагдыр маңдайынан анча сылабаган кызы ал буюмдун кандай азап менен келгенин, ата-энесинин өзүнүн да ак мээнетинин күйүп кеткенине жаны кашайып туталанды. Баарынан да ал жаман көргөн кишисине асылганда тим эле ит терисин башына каптап салчу Бүбүкандын апасы Маржандын ыплас сөздөрүнөн коркту. Ал тим эле көчөгө жар салып чыгат да эме. Бирок ал кемпирдин башына айланыкынан 1000 эсе оор кайгы түшүптүр. Айылда бир сүзөнөк уй бар эле. Андан элдин баары өлгүдөй коркушчу. Маржанды кырсык тооруп, жолдон тез өтүп кетем деп, бирок бир нерсеге буйдалып өлгүрбөй калат. Тигил мал аны көрөр замат асман айдан түйүлүп секирип келип, мүйүзү менен челгенде, шорду кемпир анын мүйүзүнө эленип барып, анан канжалап жерге учуп түшөт. Эгерде уйчуман шапалагы менен айдап кеткенге үлгүрбөсө, тигил жылмогуз ичеги карынын баарын чобап салмак. Ооруканага районго алып барышып, хирургдар алда жалда менен кулагына чейин жарылган оозун, бетин эптеп жамап жаскашат. Ошентсе да адам карагыс болуп калат. Ал аз келгенсип, бир көзү да агып калган болчу. Аны оңдоо колдон келбеген иш эле. Ошол окуядан кийин гана ал оңбогон сүзөнөк уйду союшат. Эмне үчүн буга чейин кармап жүрүшкөнү түшүнүксүз. Маржан эшикке чыкпай, дагы эле ооруп, кызы Бүбүкан аны багып жатканын Алия келгенде айтып беришти. 2 жылдан кийин Маржанды психоневрологиялык интернатка Бүбүкан тапшыртыптыр. Анткени мурдатан болгон шизофрения оорусу баягы кырсыктан өөрчүп, адамдарга кол сала турган агрессивдүү болуп калган экен. Алар менен бир курста, бирок башка группада дайыма дымактуу сүйлөгөн Ысык көлдүн Бостери айылынан келген Анипа аттуу шыңга бойлуу, өңдүү түстүү кыз окуучу. Ал Алиянын сааты жоголгон күндүн эртеси ишке чыкпай, 2 күндөн кийин келди. Негедир Алиянын түз карабай, кабагын үйрүп, мурдагыдай шакылдабай, башка курбулары менен да баары анын алдында күнөөсү бардай коркутуп, түзүктөп учурашпады. Аны менен бир батирде жаткан кыздардын бири Анипанын күтүлбөгөн жерден эле акчалуу болуп калганын, көйнөк, сумка сатып алганын баары бир курбусуна айтып, Алиянын саатын ушул эле Анипа алса керек деп, өздөрүнчө шыбыр күбүр болушуп шектенип жүрүштү. Бирок колуң менен кармап албагандан кийин эмне кыла алмаксың? Арасында мүмкүн ага акчаны ата-энеси салып жибергендир, же шаарда тууган тушканы бергендир дегендери да болду. Эмнеси болсо да Алиянын сааты ошол бойдон ың-жыңсыз жоголуп табылбай калбадыбы? Кызы шаарда саатын жоготуп, самандай өңү саргайып, жүрөгү зилдеп жүргөн учурда Алиянын энеси түш көрдү. Кызынын колундагы саатын оң жагындагы тырыгы бар, колуна көк таяк кармаган бир түрү суук
аскак аял жулуп алып качып жөнөйт. Кызы да сабылгансып, негедир түрү капалуу. Айланасын булаңгыр туман каптагандай болуп, тигил неме тез эле көздөн кайын болот. Энисинин жүрөгү түпөйүл тартып, эмне, саатын жоготуп алдыбы? Сааты жогосо мейли, кырсыктабай эле өзү аман эсен келсе экен. Өңү дагы бопбос болуп, аябай арыктап алыптыр. Же окуусунан бирдеме болдубу? Биринчи курсту жалаң жакшы баалар менен бүттүм. Азыр иштегени жатабыз деп кетпеди беле? Же курулушунан кирпич, таш-баш тийип, бир жерин оруксутуп алдыбы? Мындай учурда ойго жалаң гана жаман нерселер кирет да. Азыр дагы кээ бирөөлөр жамандап жүргөн Совет өкмөтү ал учурда студенттерди бекер окутканы аз келгенсип, аларга колхозчулардын пенсиясынан кыйла ашык стипендия төлөчү. Аны тамагына бөлүп, жаткан батирине төлөгөндөн кийин дагы 3 сом ашып калчу. Техникумдун имаратын курууда жай бою иштеген студенттерге айлык төлөгөн жок. 2 айлык стипендия берилип, 15 күнгө таратылды. 36 рубль алган студенттер кубанып, өздөрүнө кийим-кече, үй бүлөсүнө белек бечкек алып, үйлөрүнө кетишти. Айлия курбуларынан карызга дагы 4 сом алып, өзүнүкүн кошуп, так баягы атасы сатып бергенге окшош саат сатып алды. Ал саат 40 рубль болчу. Ата-энесинин көңүлү кирдегенин көрүш Айлия үчүн ченемсиз оор иш эмеспи? Айлия үйүнө келгенде апасы дароо эле анын аман эсен экенин, колундагы саатын көрүп эс ала түштү. Учурашып чайга отурганда, "Ботом, жакында эле мен бир жаман түш көрүп коркуп жүрбөдүмбү? Алдагы саатыңды оң жак бетиндеги тырыгы бар, көк таякчан чолуңдоп баскан бир катын колуңдан жулуп алып качып кетти. Түшкө сары түс кирсе, сана деп коюшат эмеспи? Сени карасам, бир сары көйнөк кийип алыпсың. Мындай көйнөгү жок эле, кызым муну кайдан алды деп коем. Садакаң кетейин. Каймактан көбүрөөк сыйпап жечи. Мен азыр сен жакшы көргөн каттамаңды жасап берем. Өңүң да аябай азып кетиптир. Силерди жайлай аябай иштеткен го. Окуудагы мугалимдериңер. Атаңа айтсам, сага тимеле ар түстүү түш кирип, таягынын көгү, кызыңдын көйнөгүнүн сарысы көрүнүп, көзү ачык болуп кеткенсиң го. Жаман оюңда саатын жоготуп албас экен деп ойлоп жүргөн окшойсуң. Менин кызым эстүү, жоготпойт. Андай баалуу буймун деп кайра мени шылыңдап койду. Байкуш энемдин жүрөгү сезип, менин сарсана болуп жүргөнүмдү билген тура. Бизде окугандардын ичинде аксак кыз деле жок деп ичинен Айлия ойлонду. Эч качан калпайтып, ата-энесин алдабаган кыз стипендия алган койгону жөнүндө кабары жок. Арамдык куулук оюна кирип чыкпаган, өмүрү бирөөгө жамандык кылбаган кымбат адамдарын айласыздан алдоого барган үчүн өзүн өтө күнөөлүү сезип жүрдү. Эгерде уурдалбаса, ал акчага апама маасы, атама 5 мант алып бербейт белем деп ойлоп, ого бетер санаага батты. Кийинки өзү сатып алган сааты Алияны мурдагыдай кубандырбады. Кайра таккан сайын аны уурдап алгансып, көп деле тагынгысы келбей калды. Көп жылдан кийин гана ошол сааттын жагымсыз тарыхын, аларды аргасыздан алдап койгонун ата-энесине айтып берди. Арадан далай жылдар өттү. Ата-энесинин айтуусу менен Алия агасы менен эжесин тапкан. Чынында эле алар шаарга келип, агасы мед институтта, эжеси пединститутта окушат экен. Техникумду бүткөн жылы алыскы райондогу өзүн төрөгөн энесине барды. Ал стенографистка, машинистка болуп иштеген райкомго киргенде эле түп жактагы бөлмөдөн автомат атылып жаткандай татыраган үн чыкты. Кирсе сымбат машинка басып жатыптыр. Үстүндө үлбүрөгөн ак көйнөк, капкара чачын желкесине түйүп коюптур. Дегенде ал эшиктен кирген кызга көңүл бурган жок. Анан дагы бир жолу жалт карады да, бир нече жолу бакырайган көздөрүн ачып жумуп өнөк каргылдана: "Сен Алиясыңбы? Кызым, чын эле сенсиңби?" деди. Айлия өнсүз башын ийкеди. Сымбат ордунан учуп туруп, бакырып ыйлаган бойдон кызын кучактады. Өткөн жолу энесинен баш тартып келбей койгондон бери 5 жыл өтпөдүбү? Сонун апасы дайыма Сымбат жөнүндө жакшы гана пикирлерин айтчу. Кийин такай катташып жүрүштү. Алия техникумдан кийин жогорку окуу жайын дагы бүтүрүп, турмуш куруп, бала чакалы болду. Кыз кезиндеги жетишпеген турмушта жашаганын,
Тагдыры эселенгендей бакубат жашап, кийбегенди кийди, жетпегенине жетти. Баягы өзү сатып алган саатты тууган кыздардын бирине берип, өзүнө чыныгы алтын саат алды. Бир жылы Жалал-Абадка курортко барып, самолетко түшөрдө аэропортто отурган жеринде сумкасы унутулуп кала бериптир. Ичинде боосу үзүлгөндөн салып койгон алтын сааты бар эле. Дагы бир жолу болгондо да алтын буюму, ошондой эле кымбат баалуу боосу менен жоголду. Бирок бул жолу ага такыр ичи ачышкан жок. Жоголсо жоголуптур. Баштан көстөн садага, дагы башкасын алып алам да, деп гана койду. Учакта келе жатып студент кезинде атасы алып берген саатты жоголгондо көкөйүнөн кеткис болуп, тимели миллион жоготконсуп кайгырганы көз алдына келе түштү. Өмүр бою кетмен чаап, орогоруп, колу жука болсо да пейили кенен болуп, болгонуна шүгүр деп ток майрек өмүр кечирип жүрүп, бул дүйнөдөн өтүп кеткен ата-энесин жүрөгү сыздай аянычтуу эстеп, көзүнөн жаш кылгырап кетти. Алар бир топ жашка чыгып, атасы 86, апасы 80 жашка чыгып узашты. Таң алганы экөө өмүрүндө дары ичишкен, карыганча олуттуу оору менен орушкан жок. Апасы бышыргандан тээ алыстан буркурап, жыттуу да, даамдуу да эле. Уйдун сүтүнүн, каймагынын даамычы. Ал кезде дарылары, кошмолору жок болчу. Сойгон малдын эти таза чөп жегендиктен, семирте турган укол салынбагандыктан бир чайнасаң май чайнагандай болчусуң. Эл анда акчанын артынан түшүп, бирин ууландырчу эмес. Кородогу олтургузган жашылча аянттары экиге бөлүнүп, өздөрүнө таза, сатууга дары сээп, тез чоңойтууга далалат кылышканды үйрөнө элек кез эле. Ошол себептен айылда бир дагы аптека жок. Азыркыдай жаш кары дебей жарыша учтап дары ичүү жок эле. Ооба, алар өмүр бою жарды жашашты. Бирок ички дүйнөсү таза, бир үзүм нанды бөлүшкөн пейилдери кең эле. Коросунан кошуналардын кыргыз эмес, орус балдары кетпей, керели кечке чурулдап ойноп жүрүшчү. Апасы жаңы кыпкызыл болуп бышкан, буруксуган нандан үзүп колдоруна карматчу. Алар эч качан жардылыгына нааразы болуп, тагдырларына наалуучу эмес. Мамлекетти, өкмөттү, чоңдорду күнөөлөбөй, саясат менен иши жок, тынч гана окуатын кылышчу. Ал экөө алияга чейин, андан кийин да далай балдарды багып чоңойтушту. Томолук жетим болуп калган бир эркек баланы жаш эмчек сонунга алып келип беришкен. Экөөнү эмчектеш кылып багып жүрсө, өзүнүн эркек баласы кандайдыр бир тумоодон чарчап калып, бардык сүйүүсүн куу тумшук сонун баккан баласына берип чоңойткон. Үйлөнтүп, өзүнчө түтүн булатсын деп чакан үй алууга жардам беришкен. Кийин ал баласы кыздуу болгондо аны да этек алдына багышкан. Биринчи аял менен ажырашып, башка айылга кеткен баласы ошол бойдон бир кайрылып келген жок. Сонун апасынын ак сүтүн мээнетин ойлободу. Башына бир жоолук салбады. Бир тоголук чай алып бергенге жарабады. Андан төрөлгөн кызы да атасындай кайрымсыз болуп чыкты. Бирок бир жолу да чал кемпир аларга таарынычын, нааразычылыгын айтышпады. Бирөөлөргө кылган жакшылыгын унутушкандай жашашты. Кудайдан кайтсын деп алардан жакшылык күтүшпөдү. Үй бүлө деген бул жалаң гана кандан жаралгандан эле эмес, жан дүйнөсүнүн жакындыгы эмеспи? Аларда андай жакындык жок болуп чыкты. Анткени менен бири болбосо биринен мээнети кайтып, Алия кызы күйүмдү чыгып, айылындагылар асыранды кыз болсо да өздөн артык болду деп оозун түшүрбөй айтып жүрүшүштү. Көрсө убайды, өздөн көрөрүн же жаттан көрөрүн бир Кудай билбесе эч ким алдын ала билбей турбайбы? Өздөн чыккан жат жаман деп далай ата-эне өз уулунан карыганда ыдык көрүп, башкаларга айта албай ичтен сызып жүрүшпөйбү? Асыранды болсо да, өз денесинен чыккан болсо да, ыйманы болбосо кыйын тура. Алия баккан ата-энесин дайыма эстеп, Куран окутканда алардын атын биринчи атайт. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деп эл бекеринен айтпаган экен. Баса, экинчи курста окуп жүргөндө баягы кыздар шектенген Анипа жакын курбусунун акчасын уурдап жаткан жеринен кармалып, чогулушка талкууга түштү. Ошол учурда жаны ачыган алгыс Анипага
Алиянын саатын дагы уурдаган сен болчусуң. Мен байкап калып сенден сурасам, таанып койдуң эле. Адамды ылайдан сууруп чыгарууга болот, бирок ичи ылай оңолбойт. Колуңдун туткактыгы кармап, эми мага кол салдың деп айтып салды. Көрсө ичине шайтан уялаган, жүлүк ууру болуп көнгөн эме акчаны көргөндө өзүн өзү токтото албай, ит адатын кармата салган тура. Адамгерчилик бал тили менен татынакай өңгө чанда гана төп келет. Бул Кытайдын акылманы Конфуций айткандай, ак жумал сулууча келген сабакты деле түзүк окуган Анипа ошол окуядан кийин окуусун таштап кетүүгө аргасыз болгон. Алия башында Бишкекте жашачу. Кызмат даражасы жогорулап, шаардын салык башкармалыгын жетектеп иштеп жүргөн. Жекшемби күнү болгондуктан уул кыздарын алып, шаарга ойнотуп келгенге камданып жаткан. Бир убакта кызы чуркап келип, «Мама, эшикте бир киши келип, сизди чакырып жатат» деп калды. Чыкса баягы Казыгул. Оосундагы 32 тиши бүт күбөлүп түшүп, сүйлөсө шамшаңдап аябай карып калыптыр. «Кандай, Алия, айланайын, жакшы турасыңарбы?» деп түз эле үйгө киргенге кадам шилтеди. Заматта көзү өтүп кеткен ата-энеси, өкөнүн тең боздоп сыздап кала берген элеси көз алдына тартыла берип, алдында анкор жылмайган киши эмес эле бир түрү шундук жил илбилис тургандай сезилди. Жашы 60-ка жакындап, сакалы агара баштаса да адам деп айтууга татыксыз бейадеп баягы туз ургур байкеси. «Мен эмне, кармап алышты беле? Эмгиче унуткандыр» деп бети чымырап, уялып койбостон алыстан атайлап анын үйүн таап келип отурган наадандыгына, жүзү каралгына таң калды. Эшигин жаап туруп, «Биз кетип жатат элек, кечириңиз» дегенде үйүнө киргизбегенине тигинин иреңи бозала боло түштү. «Кийинип бүттүңөрбү? Тез чыккыла, шаарга кеттик» деп Алия балдарына кайрылды. Анан тигиге атайлап угуза, «Терезелерди жакшылап жапкыла, үйгө дагы бир жексүр ууру кирип кетпесин» деп тууганына тирмие түз карады. Ал үн сөзү жок, каны ичине тартылып таштай катты. Үйүнөн чыгып, эшигин бекитип, машинеге түшүп кетип жаткан карындашын тик карай албай, буту шилтеңбей турган жеринде кала берди. Кийинчерээк ал айылга барганда, Алия карындашым чоң кызматка турганына көп кишини карабай калыптыр деп жамандаптыр. Айылдагылар Казыгул өткөн жолу келгенде бирөөнүн тузуна өмүрү кара санабаган ага жеңесин сызга отургузуп кеткенин жакшы билише турган. Жердештеринин баары ага мурдагыдай сый көрсөтүшпөй, суз кабыл алышкандыктан Казыгул тез эле кайра келген жагына кетүүгө аргасыз болду. Үй ууру келбесин деп жабылат. Ал эми жүрөк чыккынчылыктан жабылат эмеспи? Алия үй бүлөсү менен жайдын күнү Чолпон атадагы санаторийге эс алгана барган. Көлгө түшкөнү бара жатышса, алдынан алчаларды ичке чыбыкка жүзүмдөй кылып тизип алып сатып отурган аялды көрүп, балдарыма алып берейин деген ой менен ага карай кадам таштады. Жакын келгенде өкөнүн көздөрү тиктешип, негедир өңү тааныштай. Алия ооз ач электеле тигил аял негедир дароо тескери бурулуп, алчаларын шашыла жыйнаштырып, баштыгына сала коюп, наркы жолго түшүп, артын карабастан аксаңдай шашыла басып кетти. Мезгилинен эрте карыган, көрүнүшү жүдөмүш, кийгени өтө жупуну, баягы маңгайган ак жүзү жыландай кара суур тартып, оң жагында кулагына чейин түшкөн узун терең тырык, колунда көк боек менен сырдалган таягы бар аялдын Анипа экенин көзүнөн гана тааныды. Энесинин түшүнө кирген көк таяктуу аксак аял дароо эсине түштү. Чын эле ошондогу саатымды урдаган ушул Анипа болсо керек. Бир кезде кабагы ачык, дайыма шатыра шатман болуп, колдон суурулган курсташтарынын ортодон канчалаган жылдар өтсө да анын алдында кара бет болуп, түз карап, кучак жая учурашып, ал жай сурашмак тургай чолоңдоп качып баратканын көрүп, Кудай арамдыгы үчүн адамга жазаны эртели кеч өзү берет турбайбы? Турмуштун сыры 7 жолу жыгылсаң, 8 жолу туруп кетүүгө дейт. Анипа анталган эмес тура деп ойлоп койду Алия.